Алдар көсөгө айланган ажоо жөнүндө такмаза. 30 жылда мындай болгон эмес. Ооба, тек алдар көсө бүбү бакшы, молдо, сараңбай, кара ниеттерди алдаган болсо, абылчу атпай журтту алдаганын айтпайсыңбы? Анығында алдар көсө элден чыккан акылдуу, амалкөй болгон. А биздин каарманда акылмандык кайдан? Тескерисинче, акылдууларды алдаган амалкөй чыкты. Аны канча айтасың? Баарынан да кумтөр алтынын айтпайсыңбы? Алтынды буга дейре элдин байлыгы деп келип, а бүгүн алтын менен элдин иши болбосун. Алтынды Кыргызстандан кантип жана кайсы өлкөгө чыгарууну өзүбүз билебиз деди го. Ой! Айтканынан кайта бермей, анын көндүм адаты. Эми билгенсип айтасың да. Даканса деген даканса алдайт. 30 жылдан бери боло элек башка иштерин айтпайсыңбы алдар көсөнүн? Так, кайсы бирин айтайын? Баса, нарындыктар 30 жылдан бери каздырбай келген жетим тоогенин алдар көсөбүз гана каздырам дейт. Аны айтасың. 30 жылдан бери президенттик бийликтен тажаган элди бул алдар көсө супер президенттик башкарууга тез эле алып келди го. Ошо да кеппи. 30 жылдан бери үй бүлөлүк кландык башкаруудан тажаган элге кайра эле ошол системаны алып келип койду. Мунун талашсыз чындык. Ал тургай куда сөк, досторун, балдарын, балдарынын досторун, жердештерин четинен кызматка орноштуруу жагынан абудан эпчүл экен. Бул алдар көсө президенттик такка жеткенге чейин билесиңби? Коррупция менен күрөшкөн эркин журналисттерге биргеликте күрөш жүргүзмөк болгонун. Айтканы гана. Тескерисинче, коррупция менен күрөшкөн журналисттин чөнтөгүнө баңгизат салдырып, жалган жерден кылмыш козготуп койду. 30 жылдан бери адилетсиздиктен тажаган элге тилемизген жагынан бул алдар көсө ажообуз мурункулардан тез эле ашып түшпөдүбү зато. Койчей. Саада дакансалардын оорусу жугуп баштаганбы? Жүзүң кыргыр. Менен турайын десе. Мени даканса деме. Тилиңди сууруп коем азыр. Мына адам болуш аста-аста, даканса болуш бир паста. Сен деле тез эле дакансалардай ызырынган, дакансалардай боос болуп калганың? Менеңди садырабама асылба, көп. Ал деген элдин бактысына жаралган, түрмөдө жатып, көрбөгөндү көрүп чыккан үчүн биз аны президент кылганбыз. Эл аны жакында хан кылат тез эле. Курултай жыйындабы? Силер аны курултайдан кийин көрөсүңөр. Ага чейин бизге катталып койгула. Бизге катталгандар алдар көсө ажообуз менен анын досу өлкөбүздүн таш жалак жолго кантип салганы жөнүндө аңгеме куруп турабыз дайыма. Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.